Bir күндө 10 адам каза тапты. Күзүндө коронавирустун жайылышы күтүлүүдө. Монголияда чума чыкты. Дүйнө дагы бир коркунучта. Ырчы Асель Кадырбекова көзүн ачып тамак ичип калды. Bir күндө 10 адам каза тапты. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун саны 76га жетти. Өткөн сутка ичинде 10 бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтан кабарлашты. Каза болгон адамдар төмөнкү аймактарда: Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан 1, Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасынан 1, Ноокат аймактык ооруканасынан 1, Ош шаарынын клиникалык ооруканасынан 1, Кызыл Кыя аймактык ооруканасынан 1 жана Ысык Ата аймактык ооруканасынан 5 бейтап. Жалпы каза болгондордун саны 76 кишини түздү. Күзүндө коронавирустун жайылышы күтүлүүдө. Бул тууралуу РИА Новостиге вирусолог Бонн университетинин медициналык факультетинин вирусология жана ВИЧ изилдөө институтунун директору профессор Хендрик Стрек билдирди. Анын айтымында Европа тарапта кадимки респиратордук оорулар жана буга чейин белгилүү болгон коронавирус суук айларда жогорку активдүүлүктү көрсөтүшөт. Стрек бул вирустар суук жана кургак аба ырайында, ошондой эле жогорку нымдуулукта тез тарала тургандыгын түшүндүрдү. Ушуга байланыштуу ал SARS-CoV-2 жайылышынын аба ырайынан көз карандылыгы менен байланыштырды. Ошентип, кыш мезгили жакындап калганда Австралияда COVID-19 оорусу кескин өсүүсү мүмкүн. Азырынча так билбейм, бирок муну тастыктаган көптөгөн маалыматтар бар деп жыйынтыктады ал. Орусия коронавируска каршы жаңы дарыны экспортко чыгарды. Аталган препарат алгач Беларусь өлкөсүнө жиберилди. Жакынкы күндөрдө Казакстанга жөнөтүлөт. Маалыматта бул каражатка 50дөн ашуун мамлекет, анын ичинде КМШ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрү да кызыктар экендиги жазылат. Учурда Авифавир препаратын Латын Америка өлкөлөрүнө экспорттоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Орусия дүйнө элине коронавируска каршы күрөшүүдө жардам берүүгө даяр экенин билдирип, Авифавир каражатын дүйнөлүк базарда арзан баада жеткирерин маалымдаган. Авифавир дарысы COVID-19 вирусунун баштапкы формасын дарылоодо колдонулмакчы. Химрар компаниясы Түз инвестициялоо фонду менен биргеликте 11-июнь айында Авифавир препаратын Орусиянын дагы 35 аймагындагы стационарларында таратылган. Монголияда чума чыкты. Дүйнө дагы бир коркунучта. Монголиянын жан-жаныбарлардын инфекциясын иликтей турган борбору мөөнөтсүз карантин жарыялады деп билдирди Централ Азия агенттиги. Аймакта карантин режими 29-июндан баштап киргизилген. 27 жаштагы эркек менен жаш кыз ооруканага түшкөндөн кийин чаралар көрүлө баштаган. Азыр экөөнүн тең абалы өтө оор. Жаш кыз 60 адам менен тыгыз карым-катнашта, 400 киши менен кыйыр байланышта болгону белгилүү болду. Алардын бубон чумасын жуктуруп алышканынын себеби Монголиянын тургундары соордун чийки этин жешкен. Чек аралаш мамлекет катары биринчи кезекте Россия коркунучта. Эске сала кетсек, 2019-жылдын күзүндө Кытайдын Ички Монголия автономдуу районунда бубон чумасы катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктоосуна караганда, эгерде ооруну өз убагында дарылап калбаса, бубон чумасы чоң адамды 24 саатка жеткирбей өлүмгө алып келет. Коррупционерлер 30 жылда ичип жегениңерди эл менен бөлүшчү мезгил келди. Мындай пикирди Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Коррупционерлер убакыт келди. Офшорго каткан акчаңарды, басып жаткан байлыгыңарды чыгарып, элдин саламаттыгына жумшагыла. Кыйналып турган медицина тармагын каржылап дары-дармек, препарат, кычкылдек бөлүп чыгаруучу аппараттарды алып келгиле. Болбосо элдин убалына каласыңар. Силердин аяңардан медицина талкаланды. Миллиардтаган долларлар силердин чөнтөгүңөргө кетти. Силердин кантип байыганыңарды билем. Эл менен бөлүшчү учур келди деп пандемия алгачкы башталган деле айткан. Силерде 30 жылда бичип жегениңерди эл менен бөлүшчү мезгил келди. Ырчы Асель Кадырбекова көзүн ачып тамак ичип калды. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Анын айтуусуна караганда, Ырчы Али толук эсине келе элек. Комадан толук чыга элек. Аселди мурда түтүк менен тамактандырып жатканбыз. Азыр тилиң мурдуң кана деп сураганда көрсөтүп кашык менен тамак берсек, өзү жутуп калды. Буюрса жылыш бар дейт дарыгер. Эске сала кетсек, 26-июнда 15:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry жана ыкчам аракетке келчү топтун унаалары сүзүшкөн. Анын кесепетинен Camry үлгүсүндөгү унаада бараткан Асель Кадырбекова жана экинчи машинадагы 2 киши жабыркаган.